Assalamu алейкум ардактуу Ошкобардын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздарбы? Ошкобар каналы кезектеги чыгарылышын улантат. Бул чыгарылышта сиздерге Кара Суу районунун Маданият айылынан сатылып жаткан 3 ат тууралуу сиздерге маалымат берип өтөбүз. Лайк басып, бөлүшүп коюңуздар. Анда эмесе мына 1-номердеги Акжал Кашка жашы кунан экен, жазга бышты. 1-номерге ушуну койдук. Ушул тууралуу кенен маалымат берип сиздерге бөлүшүп өтөбүз. Көрүңүздөр, жакса чаласыздар. Сиздерге баасы, жашы болушунча маалыматтарды айтып бөлүшүп өтүшкө сиздер менен аракет кылабыз. Бул породасы кандай болуп калат ошондо мунун? Российский мененби? Российский менен аралаш экен. Тишини дагы мындай көрсөтүп өтсөк. Açı verin aslında. Dişinen tartıştı başladık. Эми метрлеп уровеньге коюп дагы өлчөп көрөбүз боюну. Бою 1,58 экен. Мына соруларыны, жамбаштарын да алып көрсөтөм мен. Колго жоош эле бул. Жүгүрүштөрү кандай анан? Мындай жеңилби? Азыр чабып көрсөтсөк болобу көрүүчүлөргө? Кана бир чабып айдаңчы мындай көрүп коелу. Көрүңүздөр чуркагандарыны. Жаккан болсо ээси менен байланышасыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Ошондой болсо дагы жазга бышты, кунанга жакшы эле болсо керек. Көрүңүздөр, жаккан болсо чаласыздар. Эми мунун баасын канча дейсиз? 180 миң сом кеми бар. Баасы 180 миң сом кеми бар экен кунандын. Мына жоон жолпусунан келген 5 кашканын баасын сиздерге айттык. Туяктары да ак экен, 4 туягы, кашкасы бар. Акжал. Алып калыңыздар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эми 2-номерге ушул Карабайыр 6 жаштагы атты койдук. Көрүңүздөр, бул аттын дагы мүнөздөмөсүн сиздерге айтып жеткиришке аракет кылабыз. Породасы Карабайыр экен, таза. Ошондо жашын эле айтайлы, жалпыга түшүнүктүү болуш үчүн 6 жаштагы ат экен. Аз көкүрөктөрүнү, жамбаштарын, соруларыны бөлүп жакындан алып көрсөтөмүн. Бу турушу башкача го мунун. Бул улактарга чыгып жүрөбү ошондо? Иштетилген эмес бирок. Улагы гарантиябы? Улагы жакшы экен. Кандай эми сорундарга салганбы бул ат менен? Салдыңарбы? Таштап эле жүрөбү сорундарга. Бою канча чыгып калатын? Өлчөнгөн эмеспи? Бою өлчөнбөптүр. Көрүңүздөр, ат жаккан болсо акырында байланыш номерин калтырабыз. Байланышасыздар ээси менен. Азыр мындай бурулуштарын көрөлүчү анда. Улагы гарантия дешти. Бурулгандарын дагы көрүңүздөр, бурулгандарын. Жайында бурулуштарын көрүңүздөр. Ат жаккан болсо лайк басып бөлүшүп коюңуздар мында. Азыр бул улакка чабылып жүрсө, сууп даярда чапкан. Бир кою берип дагы кичине көрсөтүп кетели. Ордунан алган ат экен. Мына улактын атын колдон чыгарбай алып калыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Оозу да жумшак экен. Мына эми сиздерге
Sorulарын да жакшылап алып көрсөтөм. Аркасын. Ойын октогон улактын аты Карабайыр. Эми бул Карабайырдын баасы канча болду? Бул деле 180. Кеми болот. Кеми болобу анан? Кемини эч сурабаппыз. Сүйлөшүп келишесиздер. Ат жаккан болсо ээси менен байланышасыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бул Карабайырдын баасы да 180 миң кеми бар деп айтылды. Колдон чыгарбай ушундай ат издегендер алып калыңыздар. Үйүргө кандай бул? Үйүргө коюлган эмеспи? Үйүрү улагы гарантия деди ээси. Ээси менен байланышыңыздар. Мындай кашкасы да бар экен мунун. Урматтуу көрүүчүлөр, мына 3-чү номердеги тору кашка тууралуу маалымат беребиз эми. Көрүңүздөр, 3-чү номердеги ат дагы даяр болуп чыгып калды. Жоон жолпусунан келген. Үйүрдүн аты экен бул. Мунун карды тоо экен, курсагы ток болсо дагы мындай ордунан алган поворотторуну, бурулуштарыны, мындай ордунан ат жеңил оорлугуну сиздерге көрсөтүп беришке аракет кылабыз. Кана токтотуп элем. Көкүрөктөрүн алайлы. Бул жоон экен, жоон нерсе экен. Путу колу дагы. Бул породасы ошондо кандай болуп калат? Бул российскийби? Бул да каргын. Жашы мунун? Жаңасы. Азыр жазга 2 асы 5 жаш болот. Жалпыга түшүнүктүү болуш үчүн жашын эле айтабыз. Себеби биз өзүбүз түшүнгөн менен коңшу Тажикстан, Өзбекстан мамлекетинен дагы көрүүчүлөрүбүз көрөт. Алар жакшы түшүнбөйт экен асыйга айтканда, ошого байланыштуу жашын айтабыз көбүнчө. Эми баасын канча дейсиң? 350 миң сом. Кем болот? Бул улакка чабылуу кириштери кандай мунун? Азыр камдап атасыз, жакшы пыш элек, суутул элек. Чуркагандары жеңил. Соруларын да алып көрсөтсөк мунун. Бою кандай бою? 1.60-тан өйдө, 1.65, 60 тегереги болуп калат экен ошондо. Ушундай ат издегендер байланышасыздар ээлери менен. Үчөө тең бир адамдын аттары. Кана ордунан мындай кичине бурулгандарын көрөлүчү. Бул үйүргө алчубат экендер мыса. Сын сыпатына келишкен. Жакшат экен. Аз кичине коюп койсок болот дейм, көп чаппасак дагы. Мындай ордунан жылгандарын көрүп коелу. Ордунан мындай жоон жолп чоң болгон менен үйүргө улак ат издегендерге бул 3-чү номердеги. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге болушунча аракет кылдык, кенен маалымат жеткиришке, мүнөздөмөлөрүн айтып өтүүгө. Эми ээсинин байланышын, телефон номерин калтырабыз. Аттар жаккан болсо ээси менен байланышасыздар. Биз жеткире албаган маалыматты, ээсинен калган маалыматты өзүнөн аласыздар. Андыктан кодуну кошуп айтабыз. Плюс 996 кодун тересиздер. 776 менен 19 02 92 номери менен байланышасыздар. WhatsApp бар, WhatsApp номер иштейт экен. Ээсинин өзүнөн кенен маалымат айта аласыздар. Биз сиздерге жаштарыны, бааларыны айтып өттүк. Видеого лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Саламатта калыңыздар.